Чынында Нарын шаарынын эли көп жылдан бери мына ушундай электробустарга муктаж болуп келген. Бүгүнкү күндө дал ушул көйгөй четинен чечилип жатат деп айтсак жаңылышпайбыз. Ал эми Нарын шаардык коомдук транспорты дал ушундай электробустар менен толукталууда. Жолдошбек Өмөров жаңы электробустардын айдоочусу. Дээрлик 35 жылдан бери айдоочулук кызматты аркалап, бул багытта тажрыйбасы мол. Кубанганы жаңы унаанын заманбап үлгүдө экендиги мурдагыдай убаракерчиликти жаратпай, жүргүнчүлөр үчүн да бир топ ыңгайлуу болмокчу дейт. Элде тейлегенге жеңил экен да, бул дагы эшиктер жапмайынча жүрбөйт ордуна. Шаарыбыз ушинтип өсө берсин, көркүнө көрк кошулуп, жолдору соңголуп. Коомдук унааларда кондиционер, пандустар жана атайын камералар орнотулган. Нарын үчүн аябай жакшы болду. 7-8 саат троллейбус келет, андан темма эле жакшы болот эле. Мен просто ушу Нарын элин өнүгүп атканына, жээнемет атканына аябай ыраазымын. Ошо кут болсун, берекелүү болсун, бизге ушул көпкө чыдап берсин, дагы келе берсин. Кала элин коомдук транспорт менен камсыз кылуу максатын көздөгөн аракеттердин арты менен 66 миллион сомго заманбап үлгүдөгү 5 электробус заряддык каражаттар менен калк кызматына берилди. Аталган унаалардын ачкычын облус башчы салтанаттуу түрдө айдоочуларга тапшырып, эми троллейбустары алынып келинерин кошумчалады. Мындан сырткары шаардын Борбордук көчөсүнө жана ички көчөлөрүнө асфальт төшөлүп, фасады оңдолорун маалымдады. Жакшы абалдагы троллейбустарды кудай буюрса алып келебиз бияка. Ошол Нарын реновация долбоору дагы ишке ашып атат. Бүгүнкү күнү биз бул долбоорго 1 миллиард сомго жакын акча бюджеттик кредит бүгүнкү күндө чечилип атат. Так айта турган болсом 657 миллион сом. 7 жылга насыяга сатып алынган коомдук унаалар мамлекеттен 4% чен менен берилди. Алынган сумма келерки жылдан баштап төлөнө баштайт. Мамлекеттик кредит бул 1 жылдык эс алуу мөөнөтү менен жылына 0,4%дан биз автобустарга 4%дан төлөп турушубуз керек. 4%дан. Жергиликтүү бюджеттен да буну төлөйбүз, аны төлөгөнгө каражатыбыз бар буюрса. Тапшыруу аземине келген бийлик өкүлдөрү келген унаалар ак жолтой болушун тилек кылып, сарамжалдуу пайдаланууга чакырды. Аларды каттамга чыгаруу үчүн буга чейин тийиштүү аракеттер көрүлүп, токтотуучу жайы даярдалып, айдоочулар атайын окутуудан өтүшкөн. Жазгулы Субалиева, Нурсултан Болотбеков, Ала Туу 24, Нарын облусу.